Бишкек шаарындагы номер 61-мектептеги окуя 2 күндөн бери массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууга алынып жатат. Анткени бейшемби күнү Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов дал ушул мектептин мугалими кир жугуч машина алып бербей койгон ата-энелердин балдарын сабагандыгын парламенттик жыйында айтып чыккан. Кабарчыбыз Айжан Омолдошова окуянын чоо жайын иликтеп, жагдайга тиешеси бар бардык тараптар менен жолугуп келди. Что смеются над его глупой песней? Сабактарын кайталап, экинчи чейрекке даярданып окуп отурган Ырыскелди Осмонов 61 мектепте 2 Г класста окуйт. Каникул учуру болгондуктан бирге окуп, бирге ойногон классташтарын сагынганы менен мектепке анча деле баргысы келген жок. Анткени эс алууга чыгаар алдында болгон окуя дагы деле эсинен кетпей, бала өтө коркуп калган. Мен одноклассниктер менен ойноп турганда класста, анан кийин биз ысып кеткенде биз жемпирдерди чечип, айкин эле элдетканда коридорго. Анкин ал келип туруп мен колумду ойлоп катып кармап, анкин чаа берди. Анан кийин катырып берди, мен коркуп биле бердим, анкин бутка сийип салдым. Бирок сүйгөнү айткан жокмун апам. Апам өзү билип алды эртең турганда. Синяки, которые вот побила Людмила Анатольевна Макарова, они по сей день. Кетелек, экспертизадан өткөзгөнбүз буну. Ырыскелди айтып жаткан эжей мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Людмила Макарова. Ал чынында баланы катуу мыкчый кармаганын арадан 2 жума өтсө дагы кетпей, көгөрүп турган колунан эле байкоого болот. Мындай жагдайды Ырыскелдинин апасы Элмира уулунун класс жетекчиси менен окуу бөлүмүнүн башчысынын жакын мамиледе болгондугу менен байланыштырат. Анткени класс жетекчи акыркы мезгилде Ырыскелдини кодулап, кагып силкип мамиле кылып, күндөлүгүнө дагы төмөн бааларды коюп калган. Сентябрдан баштап жакшынакай эле окуп жүргөн. Менин балам бештерди алып, мына бештери турат. Анан ушул окуядан кийин эле жалаң ушул Клок Людмила Анатольевна экилерди куя баштады да. Эми барбы жокпу? Мына эки жалаң кыпкызыл эле уже целенаправленно эме кыла баштады да. Баланы гнобить этипчи. Элмира айымдын баамында мындай келишпестиктин баары мугалимдер майрамынан кийин башталды. Анткени Ырыскелдинин апасы быйылкы окуу жылынан баштап ата-энелер комитети болгондуктан уулунун класс жетекчиси Людмила Клок андан майрамга карата кир жугуч машина сатып бербейсиңерби деп суранган. Бирок ата-энелердин көбү буга каршы болгондуктан кир жугуч машинанын ордуна класс үчүн деп ксера көчүрмө сатып алышкан. Бирок аны дагы негедир мектепке эмес, мугалимдин үйүнө жеткирип беришкен. Людмила Анатольевна, сизге эмне белек берелсе, кир жугуч машина деп айтты эжекебизчи. Мен ошол кир жугуч машинаны мен уюштура алганым жок. Мугалимдер майрамыначы. Кир жугуч машинасын алып бере алган жокпуз. Биз 5000 сом эле бердик. Анан ата-энелер бардыгы, булардын бардыгы телефондо сакталуу. Ата-энелердин WhatsApp группасы бар, родители 2 Г класс деп. Кийин биз ошо белек алып келгенде албай, ошо белек алгандан кийин мени чакырып отдельно айтты да, сен менин айтканым кылбагандыгың үчүн мен сенин балаңды жоготом бул мектептен деди. Окуянын чын бышыгын аныктоо үчүн биздин чыгармачыл топ мектепке барган биринчи күнү бизге маалымат берүүгө эч ким уруксат берген жок деген жүйө менен мектеп мугалимдери интервью берүүдөн баш тартты. Материал бир тараптуу болбосун деп биз экинчи күнү да мектепке баш бактык. Негедир каникул болгонуна карабай мектептин актовый залында жүздөй ата-эне жана мугалимдер жамааты бүт чогулуптур. Алгач баланы уурду делген мектептин завучу Людмила Макарова интервью берүүгө макулдугун бергени менен маалыматты чогулган ата-энелердин астында айтышым керек деп камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Какой-то зуб, значит, у родительницы остался на меня. Ал эми мектеп директору окуучуларга күч колдонулбаш керектигин билип туруп, баланы уурду делген мугалимдин таламын талашаарын билдирди. А вы на улице прохожий посторонний. Сиз деле кетип баратсаңыз, эки бала урушуп жатса барып ажыратасыз да. Мугалим деле ошону кылган. Ал эми кээ бир сайттар жазып жаткан сабады деген маалымат калп, бурмаланган маалымат. Албетте мен бул жагдайда мугалимдин таламын талашам. Катуу тийип атат да, чын-чынына келгендечи, аябайчы жаман эле болуп жүрөт балдарым. Класс жетекчи Людмила Клокко нааразы болгон ата-энелерден Элмира айым жалгыз эмес. Атын атагысы келбеген бул аялдын дагы 3 баласы тең дал ушул мектептен окушкан. Бирок улуу балдары жакшынакай эле билим алып келген болсо, кичүү баласына Людмила Клок класс жетекчи болуп келгенден бери ушундай келишпестиктер башталды. Улуу кызым деле, экинчи кызым деле окуган, анан мына ушул балам окуган класста, ушул балам окугандан бери мындай
учительницадан эле болуп атат го деп ойлойм. Өзү ошол бул мектептен чын чарчадык, все время сбор. Жабырлануучу тараптын айтымында учурда телефон аркылуу башка ата-энелерден ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат. Мектеп жетекчилиги дагы бул маалыматты тастыктап, ата-энелердин баары Ырыскелдинин бул мектепте окуусуна каршы болуп жатканын билдирди. Ал эми Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы кандай болгон күндө дагы Ырыскелди Осмонов өз мектебинен окуусун улантышы керек дейт. По отношению к конфликтной ситуации, Учурда мектеп жетекчилиги баланы уруу боюнча окуянын болбогондугун тастыктап жатышат. Ал эми бул боюнча атайын тараптардын териштирүү иштери башталды. Иликтөө аяктаганда окуянын чоо жайы белгилүү болот. Учурда болсо каникул. Окуу башталары менен сабалды деген бала эч тоскоолдуксуз мектептен билим алуусун улантышы керек. 2 күндөн бери социалдык тармактарда дал ушул мектептеги орунсуз акча чогултуулар жана ата-энелерден кымбат белектерди талап кылуу фактылары боюнча талкуулар уланууда. Ал эми тиешелүү тараптар бул боюнча териштирүү иштерин баштады. Коомдук 1-канал окуянын мындан аркысына дагы байкоо салып турат. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдгалиев, Коомдук 1-канал.